көрүнүп турат. Бул жерде түшүнүктүү эле. Сиздер 978 миллион акча каражат эл мындай общий миң дольщиктер берген. Бирок мына 3 жерде, 3 жана жерде бул жерде подбетонкасы коюлуп, армированиясы башталган экен. Бул жакта эми подушкалар коюлуп, калганы бүт эле катлабан экен. Бул жерге миллиард кетпейт. Биз эми приблизительно уже жанасын билебиз. Ошого эртең дөөлөт курулушту чакырып туруп, анан биз комиссионный ол жерде решение кылып, сиздерге биз жакынкы 1-2 күндүн ичинде айтабыз результатын. Макулбу? Бул ушул мамлекет өлкөбүздүн башчысы ушул соцсеттен көргөн окшойт. Ошон үчүн бизди жөнөттү. Ушунчалык баягы кайгырып, мындай чын-чынына келгенде мындай болбош керек эле деп, ошол сиздердин кайрылууңуздар негизинде биз келип бүгүн көрүп атабыз. Ошонун баардыгына жеткирип койгула. Анан чечим чыгат, чечим чыккандан кийин баардыгын чогултабыз бул жерге. Анан келип ушул жерде биз чечимди мен ойлойм келаткан жумадан айтабыз уже. Макулбу? Анан бир чечим кылабыз анан. Жаңы эле терде турсак, сотрудник РОВДдан келди, капитан. Мен азыр барам. Тияка чакырып атат следовательгечи. Мен айттым, на каком основании? Сен баягы интервью берген турбайсың. Мен бербей мушташкан жокмун, урушкан жокмун, талкалаган жокмун. Жок, силер келип ошо объяснить, мен тоже түшүнбөй атам. Ал жерден по факту иш козгош мүмкүн ал жерде күбө катары. Сиз анда мен корккон жокмун, просто мен таң калып атам да. Бүгүнкү күндө мына ушул кайрылуулар болуп, значит, ал иш ошол курулуш компаниянын үстүнөн ошол иш коргоо боюнча карайт. Киши азыр WhatsApp'tan сүйлөшүп атабыз да, группада жок дегенде бир 400 киши бар. Биз эми эмне кылабыз? Төлөй берелиби же төлөбөй күтө туралыбы деген вопростор болуп атат. Эми естественно. Жок, негизи айтам да, ушундай көп вопростор болуп атат. Азыр мындай азыр эле айтып кетип атпайбы силерге. Бул объект мына өзү айтып атат. Бүгүнкү күндө бүтүрө албайт. Эми любой нерсени чындыгын айтыш керек. Ошон үчүн азыр комиссия иштейт, айттым го. Эмки жумага чейин турула. Эч нерсе төлөбөгүлө. Хорошо. Макулбу? Анда ошон WhatsApp'ка айтып чечим чыккандан кийин биз сиздерге келебиз. Көп Ушул жерден биз анан кийин объявлять этип туруп айтабыз. Макулбу? Эмне кылабыз? Төлөйбүзбү же төлөбөйбүзбү депчи. Анан төлөбөй койсоң пени кетеби деп дагы эме болуп атат тиги эмедечи. Андай пеня сеня болбойт. Макулбу? Ушунчалык бүгүнкү күндө ушул компаниянын да мүмкүнчүлүктөрү жок боло турган болсо, анда бул жер мамлекетке өтөт. Өзү жер өзү мамлекеттики, мэрияныкы экен. Ачык айтканда. Анан мамлекет бул жерге киришет. Эми азыр биздин урматтуу президентибиздин кандай чечими болот, ошого жараша чечим кылабыз биз. Бир эле нерсени түшүнүшүбүз керек да. Мына учурдан пайдаланып дагы мына бардыгын айтып коюш керек. Пирамида, мына ушул кооператив дегендерге ишенбеш керек да. Анан кийин 10 жыл 5%-ына келе койгула дегендерге мына жарандарыбыз ишенбеш керек да. Мындай нерселер аябай көп болду. Бир эле мисал айтып кетейин. KG группуна билесиздер. Канча проблема болду. Ошол проблемасын биздин урматтуу президентибиз чечип берди элдерге. Эми биз ал жерде элди баштап барган эмес да, сен ушул жерден үй аласың же ушул жерден мындай кыласың деп. Мына ушундай нерселер кайталанбаш үчүн. Азырында бул жактан биз директордон сурап атабыз, акча каражатың барбы деп. На самом деле бүгүнкү күндө 26-жылы май айында бул үйлөр бүтүш керек экен. Азыр бүтпөйт. Көчмөндөрдө дагы ушундай болгон, көчмөн сетиде. Ал жерде дагы 726 болгон беле, точтор. 726 болгон. Анан дагы курулбаган. Айла жок мамлекет алды дагы, ошон үчүн да жетекчилер Азамат Кыргызбаевич бүт айтып коюш керек. Акимдерге, мээлерге жерди касиптерге берердин алдында бүт текшерип, ойлон анан бериш керек. Булар мэрияга дагы канча берем деген? 140. 140. Ооба. Канча эме строительная мощность берди? Бүгүнкү күндө иштеп атканбы? Жок, объем канча квадрат? 125 миң квадрат. 125 миң чарчы метр.
Мэрия берген жерде мынакей жакшынакай жерде. Мэрияга 140 квартира беребиз деген. Менен жакшы ниет менен берген. Андан тышкары Кызыл Аскерде дагы азыр маселе бар экен. Кызыл Аскерде дагы объект азыр ошол жакта дагы космистер менен бирге текшеребиз. Ошону жыйынтык кылабыз. Эми элди сыздатпаш керек да. Мындайда чын-чынына келгенде акчаң жокпу? Ну зачем заниматься элдин акчасы менен? Бул рано или поздно чыгат. Өзүң алдамай. Убактылуу акча түшүп турат бүгүн. 1 күн өтөт, 2 күн өтөт, 1 жыл өтөт, аягы келип туруп жок болот. Компанияда акча болсо, вот инвестор барбы? Конкреттүү түрдө бүгүн 80%га жете турган акча каражатың болсо, смело салса болот. Элди чакырып, мына бардыгына келгиле. Эртең долгострой болбойт деп. Ну ошондо эл дагы ишенет. Канча деген адамдар, канча дегендер мынакей каза болуп калды үйлөрүн күтүп ала албастанчы. Ошондой болбош керек негизи. Азыр иштеп баштады биз келген. Эми азыр жылдырбасак болбойт. Буюрса ошол эртең күнү текшерип, анан кийин бир жыйынтыкка келебиз да. Миң үй бүлө деген ошол жердеги үй бүлөлөр. Мына азыр айтып атат аксакал туурабы? Балдарым, сиз айтып атасызбы, Россияда жүрүп жөнөтүп атат акча. Алар болсо Россияда жүрүп туруп бүгүнкү күндө үйлүү болом деп иштеп атат да. Мен үйүм туруп калат, анан кийин келем үй бүлө менен жашайт деп. Анан бул аксакал айтат, мен дагы балдызым алып келдим эле, азыр мени сөгүп атат дейт. Андай болбош керек да. Бардык нерсе мыйзам чегинде, мыйзамдын астында бардыгыбыз бирдейбиз. Бир күн алдашы мүмкүн, 2 күн алдашы мүмкүн. 3-чү күн уже бардык нерсе порядокко келиш керек. Мамлекет мына ушул урматтуу президентибиз ушул нерсе менен бүгүнкү күндө күрөшүп келатат. Акыркы 30 жылда кооперативден баштап туруп бардык пирамидага чейин болуп кеткен. Элди алдамай. Бүгүн $300 төлө, ушу менен төлөбөйсүн. Дагы бирөөнү алып келсең, сага үй бекер болот деп туруп, мына канча адам камалып жатат. Анан эми өзүңөрдүн акча каражатыңар жок болсо, бүгүнкү күндө компаниянын акча каражаты жок болсо, 10 жылга кантип бересиңер? Кантип курасыңар? Без первоначального взноса еще. Анан постоянно эле ушул мамлекетибизде, президентибизге кайрылып эл. Азыр мына мен сезип турам, азыр бардыгы чогулуп алып туруп, азыр президентке кайрылуу жасашат азыр. Баштамашта башка айласы жок. Мына кече эле жасаган турбайсыңарбы, и так. А бүгүн акча каражаты жок. 1 миллиард деген бул аябай чоң сумма. Ал 100 сом эмес, 100 000 сом эмес. 1 миллиард деген бул вообще бул өтө чоң сумма. Ошонун бардыгы мына ушул дольщиктер айтып атпайбы, мына тияктан берген, тууганын алып келген, тияктан алып келип чыган. А бүгүнкү күндө жасаган жумушуңар 1 миллиарддык жумуш жок бул жерде. Ачык айтканда. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мынакей ушунча котлован кастыңар, бир 2-3 блокто бүгүнкү күндө даже бирөөсүн подушканы куйгансаңар, армирование жүрүп атат, болду. Анча акча каражат кеткен эмес бул жерде. Силер бул жердеги акча каражатты башка мүмкүн объектиңерге салгансыңар. Мына мен айткандай болуп чыгат. Мен как строитель катары мен көрүп турам, жакшы билем. Мен туура эмес айтып аткан болсом, айтканда туура эмес айтып атасыңар деп. Элдин убалына калыш жаман да. Каныбек мырза, азыр ошондо эмне болуп чечиле турган болду? Азыр эми бул жерде биз келип көрдүк. Бизге урматтуу президент тапшырма берди, келип көрдүк. Комиссия түздүк. Эртеңкиге чыгарып атабыз, баардык документтерин алабыз. Бүгүнкү күндө 1 миллиард акча каражат элден төлөнгөн экен. Ошонун ичинен 978 миллион элдин акчасы бар. 2024-жылы башталган, 2026-жылы быйыл май айында бүтүрмөө экен, эми ал бүтпөйт, ачык айтканда. Азыр ошол 1000 үй бүлөнүн тагдырын чечишибиз керек. Биздин урматтуу президентибиз тапшырма койду. Азыр эсептешип, мындан ары мамлекет көзөмөлгө алат. Мамлекет ушул, То есть мамлекеттик башкаруу киргизилген? Мамлекет алат бул жерде. Өзү мамлекеттин жери, мэриянын жери болгон экен. 140 квартира беребиз деген экен мэрияга, анан мэрия бул жерди берип тур. Ушундайбы? Ошондой экен. Азыр эми мамлекет көзөмөлгө алды. Эми ушу урматтуу президентибиз кейигенинен жөнөттү да. Ушу элдердин кайрылуусун көрүп. Ошол 1000 үй бүлө дагы кичинекей эмес да. Чоң да. Муну өзү жанагы курулуш министрлиги өзү көзөмөлдөш керек эле го. Демек ал жетишпейт абы, кандай болуп атат? Ал Курулуш министрлиги дагы аппараттан келгенге чейин аргасыз кылган окуя кандай болуп атат дейм? Ага чейин дагы булар текшерген.
анан булар дагы эми айтканда эртең бүтүрөбүз, 1 айдан кийин бүтүрөбүз, 2 айдан кийин бүтүрөбүз. Анан мен билбейт экенмин, ошо кече обращение кылган окшойт президентке дагы мына дольщиктер. Ушундай болду беле? Кече 1,5 тарткан окшойт соцсеттерден, кайрылуу кылган окшойт. Ошонун негизинде бизге тапшырма берди. Биз келип, мына бүгүнкү күндө ачык айкын текшерип атабыз. Бул кооперативтерге, ошол эле бир пирамида уюштургандарга барып эле ушул 5% мына 10 жыл же 5% 5 жыл десе акча каражат төлөбөсө да. Бүгүнкү күндө кайрылгыла мына мамлекеттик ипотекалык компанияга. Мамлекетке төлөнгөн акча каражатыңар бүгүнкү күндө бул сиздин коопсуздугуңар да. Эмнеге дегенде канча деген адам камалды. Бир эле мисал келтирейин, KG Group. Канча жарандар көчөдө калган. Мына ошол KG Group'ту мага тапшырма берип мени изилдеди. Котловандан бала бакчанын жерин элдерге мына деп туруп текерек четин тосот. Ошол жерден $550 5 жыл мурун сатып салган. Бирок бүгүнкү күндө жер боюнча турат. Алган жарандар эмне болду? Күйүп кете болду. Мына ошолордун тагдырын чечип коебуз. Андан сырткары 7 үй вот эксплуатация болгон эмес. Эмне үчүн? Свети кирген эмес, газы кирген эмес, бүт текшерүүдөн өткөн эмес, кыргызча кеткен да мурунку заманда. Башка жумуштарыбыз дагы мамлекет жумуштары көп да. Мына ошол элдин кайрылуусун президентибиз кайтегер карабастан кышкы убакта мына эл мага кайрылып атат деп мына бизди жөнөттү да ошого келип. Мен ойлойм, жакын арада бир 3-4 күндүн ичинде уже бул жердин тагдырын чечебиз. Бирок мамлекет уже көзөмөлгө алат. Мамлекет алып, ушул жерде үйлөрүн толукканда биз бүтүрүп беребиз. Ошондо бул компаниянын азыр башка да курулуш объектилери бар экен. Алар кандай болот? Бул жагы кандай болот? Бир эле ушул объектисин аласыздарбы же толук компаниянын толук өзүнө башкарып киргизилеби? Азыр ошол Кызыл Аскерде беле? Ошо Кызыл Аскерде дагы 16 блок деп Минстройдон азыр мага айтышты. Эртең дагы ал жерде дагы барып текшеребиз. Ал жерде дагы дольщиктерди чакырабыз. Мен билбейт экенмин канча дольщик, канча дом бүгүнкү күндө курулду, качан тапшырыш керек эле. Ал жерден анан информация алгандан кийин баардык картина чыгат. Биздин максатыбыз, бизге тапшырма коюлду өлкө башчыбыздан ошол элдин баардык маселелерин чечүү боюнча. Андан кийин мен ойлойм бир 2-3 күндүн ичинде уже дайын болот. Аны дагы эсли бүтпөгөн болсо, бул компания менен эсептешип, мамлекет көзөмөлгө алып, башкарууну киргизип туруп, анан ошол элдин үйлөрүн бүтүрүп беребиз да.